Кайын журт ресторанга жээнтек тойго чакырды. Арак коюлбаса да музыка коюлушу мүмкүн. Бийлебей тойго барса болобу? Оор маселе. Арак коюлган жер жакшы эмес. Ал жерге Кудайдын лаанаты түшөт. Эми арак коюлбаган болсо, кичине бир музыка боло турган болсо, кайын журт бир аз назигирак эл болот, а? Күйөө бала келбей койду, кызмат кылбай койду деп бир аз неме болбосун карап көрөсүз. Негизи бизде ушундай абал болуп калды да, биз чакырылгандын көңүлүн карап, чакыргандын көңүлүн карап калдык, чакырылгандын көңүлүн эч ким карабай атат да. Биз ойлоп атабыз да, кой кетип калсам тойдун ээси капа болот деп биз ушинтип ойлонуп атабыз. Ооба. Бирок той ээси дагы мен чакырган адамдар ушул музыкада отурабы экен деген ойду ойлонушу керек той кылгандар. Мен ушуларга зыян берип койбойт бекенмин. Тойго барганда адамдар тойго эс алганы барат экен да, негизичи. Адамдар ал жерге эс алган эмес, балки кыйналганы барып калган учурлар болуп атат. Ошон үчүн той бергенде чакырып аткан адамдардын да көңүлүн карап койгула. Чакырылган адамдар эле сиздин көңүлүңүздү карап, мен кетип калсам ушул кандай деп калат экен, атайын тойго чакырса кетип калды дейт. Той берип аткан адамдардын көңүлүн карап, мусулмандарга, намаз окугандарга, сакалы барларга урмат кылып койсун кичине. Арак койбой, музыка кылбай, жанагындай жылаңач кыздарды бийлетпей. Той деген нерсе барып жакшы кылып, адамдар ошол той болуп аткан жерге дуасын берип, анан койгон тамагынан оостuyup дуа кылып чыгып кетсе, белегин берип болду. Анан ошого эми абалды карап көрөсүз. Мен кетип калыңыз да деп айтпаймын, отуруңуз деп да айтпаймын. Бирок шариятыбызда музыка жакшы эмес. Эми абалды карайсыз. Эми ошол той бергендер дагы ушуну бир сыйра ойлонуп койсок, иншалла адамдар бири-бирибизге оорчулук киргизбесек, иншалла.